Саламатсыздарбы каналдын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Бүгүн Нурсултан Арапбай деген подписчик бар. Эки жолу бир эле суроону эки жолу берген да. Өжөрлүк деген жаман сапат деп жазган биринчисинде, ал комментарий ылдый жакта болуп атат. Анан кайра бир жумадан кийинби же эки жумадан кийинби дагы мейли чыгарам деп жооп берип койгом, анан дагы жазыптыр да. Менин суранычым боюнча чыгарбай койдуңузго. Өжөрлүк боюнча чыгарып берем дедиңиз эле деп. Ооба Нурсултан, өжөрлүк боюнча чыгарып берем дедим эле. Мен оюм өжөрлүк боюнча экиге бөлүнүп атты. Өжөрлүк деген жаман сапат деп нар жагынан мындай. Ну, написал то, что хотел от меня услышать, а? Ооба жаман сапат деп эже айтса, жаман сапат экенин түшүндүрсө, же могу жаман деп орусча айткан варианттарын айтып берсе деген ойдо жазганбы деп ойлоп калдым. Анан мен дагы эгер көңүлүмдө, ичимде, мындайча айтканда, в душе мен орусча кичине сөздөрдү кошоюн, силер дагы жашоодо ошону кошуп сүйлөгөнгө аракет кылыңыздар, э? В душе ошол сөздү өжөрлүк деген жаман сапат экенине мен дагы макул болсом, мен ошондо эле чыгарып коймокмун да, себеби ушул суроо келгенден бери мен деле ошол теманы ойлонуп ушинтип атам. Анан менин оюмча өжөрлүк жаман сапат дегенге такыр кошулбайм. Өжөрлүктү орусчаларын айтайын. Настойчивый. Наш директор очень настойчивый человек, мисалы. Он настойчиво, мисалы, врач настойчиво рекомендует нам, мисалы, принимать лекарства. Врач бизге обязательно ич деп атат деп айткан мааниде да, сөзсүз ич деп атат. Обязательно деген сөзсүз. Настойчиво рекомендует. Аябай жөн ушуга басым жазап бизге айтып атат, ич деп атат деген сыяктуу да. Анан эми врач ошол жерде өжөрлүк кылып атпайбы, Он проявляет, врач проявляет настойчивость. Ушул дарыны сөзсүз ичкениң, мен айткан дарыны обязательно алып ичкениң деп атат. Значит, врач настойчивый, врач өжөр болуп атат бул жерде. Анан ал врач бул жерде өжөрлүк кылбай койсо болбой калат го. Кандай дейсиздер? Нурсултан өзү кандай ойлойт? Мен ошон үчүн макул болбой аттым да. Анан упрямый деп коет. Упрямый как осёл деген мисалы поговорка бар орус тилинде. Ал ошол башка менен иши жок, өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп өжөрлүк кылганда, а бул сапат ооба жаман. Мисалы, элестетип коеюн. Менде билетим бар дагы. Же мен очередим келди, арт жакта эки балалуу аял турат, мен билет алайын деп очередте турам. Экөөнүн тең баласы аябай бакырып ыйлап атса, келчи биз алып кетип калалы, нар жакка балдар ыйлап атат десе, мен болбой атам. Жок, менин очередим келди, мен билетти сатып алып мен кетем. Билет сатып алууда бир жериң ооруп аткан жок, батыраак кире калайын деп температураң көтөрүлүп аткан жок. Жабылып калбайт кассачымбы? Касса круглосуточно иштейт, мисалы, бая балалууларга орун бошотуп эле койсоң боло берет да. А бирок ты такой упрямый, что не хочешь тигилерге очеред бергендичи. Аябай өжөрсүң. Бул өжөрлүк бул жерде жаман сапат. А упорный деген да бар. Жакшы жактагы өжөрлүк. Я упорно трудилась 5 лет, чтобы, мисалы, стать директором фирмы. Я упорно трудилась 5 лет в России, чтобы купить дом. Мен өжөрлөнүп 5 жыл Россияда иштеп аттым үй алыш үчүн деген сөз да. А бул жерде өжөрлүк жакшы сапаттардын бири болуп атпайбы? Ошон үчүн Арапбай, менин оюм ушундай, өжөрлүк жаман сапат деп
суроо өжөрлүк жөнүндө айтып коюңузчу, кандай ойлойсуз дегенсизби, азыр жакшы эстей албай атам. Бирок анан экинчи сүйлөмүңүздө өжөрлүк деген жаман сапаттардын бири деп. Мен өзүм жашоодо өжөр адаммын. Мен ойлоп атам, эми бул аватарда ар ким ар кандай аккаунтту атын кое берет да. Может, сиз ошол мен өжөр экенимди билген адамдардын бирөөсүзбү? Может, ошо Гүлайымга суроо берип көрөйүн да, өзүнүн өжөр экенин билеби? Кээде ошо өжөрлүккө салып, биздин оюбуз менен эсептешпей, өзүнүн кызыкчылыгын жактап ушундай кылат. Ошону биле бекен, өзүнүн мойнуна ала бекен деген ой менен берип аткан болушуңуз деле мүмкүн, Мен ага такыр каршы эмесмин. Кандай мындай мени сындагандарга, эгер сындоо реальный болсо, чын болсо, мен чын эле кабыл алам. Ова в душе больно, ова в душе обидно. Но это правда, бул чын. Это жизнь, бул жашоо. Хочешь, не хочешь, баары деле ошондойсуң. Уже өткөн өттү, келе турган болсо, өзгөрүү мүмкүн болсо, өзгөртсө болот. А эгер өзгөрүү мүмкүн эмес болсо, өзгөртпөйт. Бирок менин жашоодогу немем, эркектер кичине уступка кылса болот, бирок аял адамга эгер сенин кызыкчылыгың кордолуп атса, сенин праваң кордолуп атса аял адамдын, анда аял адам өжөрлүгүн мындай жанагы жакшы өжөрлүгүн, жаман өжөрлүгүн деле бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн мындай жолго таштап койбош керек деп ойлойм да. Эркектер жолго таштап койсо болот, анткени алар бул жерден болбосо башка жерден табат. А мисалы мен ойлодум, мен мисалы 8 кайным бар, аларга күнүгө тамак жасашым керек. И вот я сегодня решила, все, не буду больше вам готовить дедим. Я очень устаю, мне тоже нужен отдых деп токтотуп койдум. Анткени менин колум ооруп атат, менин белим ооруп атат, мен 5 күндөн бери температура болуп атам, мисалы. Ал жерде менин кызыкчылыгым тургандан кийин мен 8 эркек күйөөмө кошуп, 9 өзүмө кошуп, 10 кишиге күнүгө тамак жасап бере албай, өжөрлүк кылып жазабай койсом, мисалы, аялдарга это прощается деп ойлойм мен. Аял адамдарга, кыз кишилерге. Ошо мен өжөрлүк боюнча оюм ушундай. Анан бүгүнкү комментарий мен аябай мындай түшүнбөстүк алып кетти. Азыр мени YouTube'дан өткөрбөй коюшу мүмкүн, мындай жымсалдап эле айтып коеюн, Кыргыз кыздар андай, мындай деген көп тема болуп атат, көп талкуу болуп атат. Facebook'та дагы бири-биринен кечирим сурагандар, бири-бирине жаман сөз айткандар, жаман комментарий жазгандар. Дослан Асанбеков деген бар экен. Саламатсызбы, эже кебетеңизди көрсөтсөңүз дейт. Менин кебетемди көрүп не кыласың? Мен ошо сүйлөгөнүм ушул. Мен 3 балалуу замужняя женщина. Менин кебетемди көргөндө эмне? Мен кебетемди көрсөң деле, көрбөсөң деле, ушул үйрөтүп атканымды эле үйрөтө алам. Мен сенга кебетем көрсөтүп кеткенде бир нерсе өзгөрүп кетпейт. Өздөрү ушундай сөздөрдү сүйлөйт, анан, конечно, бирөө мисалы, может, кебетесин ушинтип атат деп кебетесин көрсөткүсү келеттир. Анан эртең уруш чыгат. Жанагындай да бир жаш кыз бар, орусчаны жакшы билбей, кыргызчаны жакшы билбей, орусча аралаштырып сүйлөгөн. Сен андайсың, мындайсың деп ага да толтура жазып аткандар бар. Азыр өткөндө мен эң акыркы видеосун көргөндө Кыргызстанда парикмахерскийде кирпик жасап иштеп атты эле. Атын билбей атам, жаш кыз. Ошентип көрсөткөндөр болсо, анан дагы артынан не то айтып чыккандар чыгат. Ошого мындай комментарийлерди кереги жок деп ойлойм. Бүгүн кечинде ушул комментарийди мен өчүрөмүн. Эгер Дослан Асанбеков мени угуп аткан болсоң, өзүң өчүр. Эгер өчүрбөсөң, мен YouTube'га жалоба жазып туруп, анан өчүрттүрөмүн ушул комментарийиңди. Кунажың көзүн сүзбөсө, бука жибин үзөбү деп кыргыздардын макалы бар, А бул жерде кандай болуп атат? Мен жакшынакай үйрөтүп атсам, бетимди көрсөтпөй эле ушинтип кыргыз мигранттарга деп үйрөтүп атсам, ушундай сөз жазсаңар, менин жолдошум кандай түшүнөт бул сөздү? Менин мисалы 18ге чыккан балам бар, ал кандай түшүнөт? Жок, мама, үйрөтпөй эле кой деп айтат да. Менин үйрөткөнүм биринчиден мен өзүм ооба акча таап атам мен. Экинчиден башка бирөөгө деле жардам берип атпаймынбы? Башка бирөө 2 сөз болсо да үйрөнүп атат.
ошол. Ошондо жанагы настойчивый, упорный деген өжөрлүктүн жакшы варианттары. Уже өжөрлүгүн жактырып калсаңыз, случайно бирөөнү айы өжөрлөнүп атып, ушул үйдү салыптыр, кыйналса да иштеп атып, ушу иштеп атып, мондай сонун үй салыптыр, үй алып алды деп айтып калабыз мисалы. Ал жакшы варианты настойчивый, упорный. Эгер өжөрлөнүүнүн жаман өжөрлөнүү, ушул өжөрлөнүү эле биздин чала жыйнапсың, чала кылдың, бааз сен очеретиң, сен жыйна десек болбой жазабай коет деп жаман көрсөңүз, сиздин мненияңыз менен эсептешпей өжөрлөнө турган болсо, аны упрямый деп айтсак болот экен. Видеолор чакса класс басыңыздар, жаман комментарий жазганга болбойт. Жеке эле менин кызыкчылыгым үчүн эмес, ушул жерде кирип аткан 2,5 миң кишинин кызыкчылыгы үчүн жаман комментарийлер жазбаңыздар.